Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен феттучино даамын жасайбыз. Аябандай даамдуу, тооктон эти жана ак коз карын кошулган сонун бир даам жасайбыз. Видеону аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бизге ушундай тооктон эти жана ак коз карын керек болот. Баарын жууп, жашнакай кылып тазалап алып, этти туурап алабыз. Этти ушундай кылып кичине жукараак кылып турасаңыздар батыраак бышат. Туурап алдык. Эми козу карында дагы тазалап жууп ушундай кылып туурап алабыз. Өтө кичинекей кылып туурабаңыздар, чоң-чоң кылып эле тура бериңиздер. Себеби коз карын майга түшкөндө аябай кичинерип кетет. Коруп жатканда ошон үчүн ушундай кылып эле туурап алыңыздар. Андан кийин бизге бир тишче чеснок керек болот. Чеснокду дагы майдалап туурап алабыз. Неке ушундай майдалап туурап алабыз. Эми майыбызды тактайбыз дагы ушундай кылып этти салып кууруйбуз. Этти кууруп жатканда отту орточо кылып кууруңуздар. Ошондо биздин этибиз жакшы бышат. Андан кийин кичине эт куурулгандан кийин эле дароо эле коз карынды салып кууруп баштайбыз. 1-2-3 минутта кууруп алсаңыздар жетиштүү болот. Андан кийин сливочный май кошуп коебуз кичине. Сонун бир даам берет. Татымына жараша туз салабыз, кара мурч салабыз. Дагы 1-2 минутадай кууруп, үстүнө чесногубузду салабыз дагы. Аралаштырып, 20% сливки куябыз. Эгерде 33-32% сливки болсо, кичине суу кошуп жибериңиздер. Неке сливкини куйдук. Мен бул жерде 20% сливки куюп атам. Өтө майлуу болбой, сонун болот. Сливкини куйгандан кийин 1 минутта кайнатып алабыз бырылдатып. Бир шар кайнап, бырылдап чыккандай эле дароо эле биздин спагетти салабыз. Бул лапша. Ар кандай түрүн колдонсоңуздар болот. Мен болсо Султан деген спагетти салдым. Сууга бышырып алабыз дагы. Салып 1-2 минутта, көп кайнатпаңыздар. Сливки түйүнө тартып, коюу болуп, даамы анча болбой калат. Ошон үчүн 1 минутадай кайнатсаңыздар эле жетиштүү болот. Мынакей, биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Эми отту өчүрүп, тарелкага салып, дасторконго тарта берсеңиздер болот. Бул тамакты ысык мезгилинде жесеңиздер аябандай даамдуу болот. Кыздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздерге дагы жагат деген чоң үмүттөмүн. Аябандай даамдуу даам болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Видео жаккан болсо, ой пикирлериңиздерди калтырып, лайк баса кетиңиздер. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, же болбосо түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, комментарийга калтырып кетсеңиздер, мен сөзсүз түрдө сиздерге жооп берем. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Барыңыздарга ыраазычылык.